Назарыңыздарда күн жыйынтыгы, маанилүү жаңылыктар, элдик кабарлар жана болгон окуялар менен бүгүн 24 кабарлар топтому. Ак кеме студиясында сиздер менен мен Айданик Момунбекова. Саламатсыздарбы? 14 июнда Жалал-Абад облусунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок дешти Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык саат 15:09да Жалал-Абад облусунун аймагынын очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Сузак районунун Каду, Орток жана Сай айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. 24 июнда Москвада жеңиш парады өткөрүлөт. Жылына 9 майда өткөрүлүшү жеңиш парады дүйнөлүк пандемияга байланыштуу жылдырылган болчу. Ошого байланыштуу улуу жеңиш парады Москвада 24 июнда өткөрүлмөкчү. Азыркы учурда даярдыктар көрүлүүдө. Айта кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков да парадка катышуу үчүн Россиянын президенти Путин тарабынан чакырылган. Египет каттамдары 1 июлдан тарта жандандырары жарыяланды. Акырындык менен аба кыймылы калыбына келтирилет. Буга чейин Египетте Хургада жана Шарм-эль-Шейх сыяктуу чет элдик туристтер үчүн популярдуу пансионаттарды ачуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Египет 1 июлдан тарта рейстерди калыбына келтирет деп билдирди Жарандык авиация министри Мохаммед Манар. Анын айтымында туристтик объектилерди, мейманканаларды жана авиакомпанияларды иштетүү боюнча комплекстүү пландын алкагында өлкөнүн бардык аэропорттары ачылат. Рейстердин калыбына келтириши акырындык менен жүргүзүлөт. Анын ичинде Египеттин каттамдары кайрадан ачууга даяр турган өлкөлөр бар. Мыйзамды бузган ар бир адам жоопкерчиликке тартылышы керек. Аида Исмаилова Сузактагы үй-бүлөлүк зомбулук боюнча жыйын өткөрдү. Сузакта күйөөсү аялына жаза берген окуяга байланыштуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова өкмөткө караштуу аялдар иши жана гендердик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан 14 июнда кабарлашты. Бүгүн биз Сузак районунун Бегабад айылында орун алган үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу ыкчам чогулуп отурабыз. Коомубуздагы зомбулук фактылары боюнча статистика кооптуу. Балдар, аялдар жана эркектер да зомбулуктан жабыркаган учурлар катталууда. Адамдын негизги укугу жашоого, кол тийбестикке, урмат сыйга жана ар-намыска, мыйзам алдында тең укуктуулукка карата болгон укугу болуп саналат. Биздин мамлекет үй-бүлөнүн, балдардын жана аялдардын укугун корголушун камсыздайт, деди ал. Силер жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетейин. Башка группаларыңарга да таратып койсоңор болот. Путиндин жаңы указы чыкты жаңы эле. Мынакей 15 июнга чейин без регистрация жүргөнгө уруксат берген эле Россия. Эми ошол эле уруксатты 15 сентябрга чейин жылдырып койду. Мындан чыкты 15 сентябрга чейин ошол без регистрация жүргөнгө толук кандуу биздин акыбыз бар. Ошонун катарында СНГ мамлекеттеринен Тажикстан, Өзбекстандар патент менен иш кылабы, аларга дагы ошол патенттин без патент ошол 15 сентябрга чейин аларга дагы уруксат берилди. Ушул куш кабарды бөлүшүп койсоңор болот. Жогору жакта ошол ссылкасында таштап койдум, ошол указдан тааныссаңар болот. Привет, друзья, с вами Дмитрий Рошенко. Сегодня поговорим о новом указе президента от 15 июня 2020 года. Вот он у нас находится слева, с правой стороны
Вот указ от 18 февраля 2020 года, номер 274, вот он справа, специально соединил, чтобы вам было вы могли наглядно посмотреть на данные указы, какие же вносятся изменения. Опять же скажу, что этот указ, как и ранее от 18 апреля, действует в отношении всех иностранных граждан, которые прибыли без визы или с визой в Российскую Федерацию. Итак, посмотрим, какие же вносятся изменения. Смотрим пункт 1. Абзац 1. Слова по 15 июня заменить по 15 сентября. Вот он пункт 1. Здесь с 15 марта теперь будет действовать этот указ по 15 сентября 2020 года. Пункт А, Б и В без каких-либо изменений. Он касается РВП, вид на жительство, постановки на миграционный учет, регистрации, срок временного пребывания, то есть все опять же по той же схеме приостанавливается по 15 сентября. 15 июндан тарта Өзбекстан эпидемиологиялык абалы дурус болгон өлкөлөр менен аба жолун ачат. Өзбекстандын республикалык атайын комиссиясы санитардык гигиеналык катуу көзөмөлдү 1 августка чейин узартты. Бул туурасында Спутник Өзбекстан жазып чыкты. Андан сырткары аймактарды эпидемиологиялык кооптулугу боюнча кызыл, сары, жашыл түскө бөлүп тиешелүү тартипте орнотту. Өлкөнүн ичинде бет кап кийип, антисептик менен бири-биринен улак жүрүү эрежеси темирдей сакталышы керек экендиги айтылды. Ошондой эле бир катар тармактарга ишин жандантууга уруксат берилди. Алар курулуш, тейлөө тармагы, коомдук тамактануучу жайлар. Ишин жанданткан жайлардын аймагынан COVID-19 чыкса, илдетке чалдыккандардын бардык чыгымдарын төлөй турган болду. 1 августтан тарта бала бакчалар санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо тартиби менен иштейт. Дүйшөмбү күндөн тарта менчик бала бакчаларда 15 кишиден ашык кармабаш керек деген чектөө сары жана кызыл аймактардан алынат. 15 июндан тарта өлкө ичинде аймактар арасында автобус жүрө баштайт. Ал эми поездер сары жана кызыл түскө кирген жерлерди гана каттап, Ташкенттен бир канча шаарларга чейин барып келет. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммед Калый Абулгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын берди. Өкмөт башы арызында радио жырсыктар ресурстарын узартуу жана кайра тариздөөгө байланыштуу кылмыш иши боюнча өкмөттүн дарагине айтылган айыптоолордон улам тергөөнү объективдүү жана ар тараптуу жүргүзүү кызыкчылыгында жана тергөө органдарына кысым көрсөтүү боюнча айып тагууларга жол бербөө үчүн кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө кетүү чечимин кабыл алган. Буга чейин дагы айтып келгем жана дагы бир ирет баса белгилеп кетким келет. Бул ишке менин эч кандай тиешем жок. Ал эми менин дарегиме айтылган айыптоолор негизсиз болуп саналат. Менин 2 жумалык эмгек өргүүмдүн учурунда тергөө органдары мага кандайдыр бир маселелер менен кайрылышкан жок. Тергөө баардыгын өз ордуна коет жана чыныгы мыйзам бузуучуларды аныктайт деп ишенем, деди ал. Москванын батыш тарабында ок атышуу таксист тарабынан жасалган эмес. Тескерисинче өтүп бара жаткан адам тарабынан травматикалык тапанча менен жасалган. 2 полиция кызматкери жаракат алышса да, ал адамды кармоого жетишишкен. Итак, Москва, долгожданный день. Сегодня стартовал очередной этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Столица, которая приняла на себя самый сильный удар пандемии и сумела успешно противостоять болезни, теперь возвращается в привычный ритм жизни. Снова можно ходить в музеи, на выставки, водить детей в зоопарк, болеть за любимые команды на стадионе, а не онлайн, да и просто посидеть в кафе. С сегодняшнего дня открываются летние веранды. Конечно, социальную дистанцию соблюдать придется, маски с перчатками пока никто не отменял, но настроение у горожан уже совсем другое. Бизге колдоо көргөзүп, каналга катталып коюңуз. Алдын ала ыраазычылык билдирип, сиздер менен мен Айданек Момунбекова болдум.
Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.